Эже жас кетпеди, эле жаттап окуйбуз, жаттап окуудан дагы түшүнүү керек деген туура да. Анткени бир нерсени жаттап кетип эле окуй бересиз. Бирок чүгү жакта жаттап баратканда, мисалы өргөп эле жаттап атканда, өргөн мазмуну биринчи окуганда башкача силерге түшүндүрүлөт да. Ал эми сен өргөп кайра жаттап атканда дагы 2-3 жолу окуйсуң да. Ошондо сен кайрадан эле жаңы информация алып, ошол эле бир эле бирок ал башка мааниде силерге түшүндүрүлөт да. Sizga rahmat. Shuni aytayin, negizі men de içinde eng soğuğunu jogorku kengеште işlesin ekan deganchi. Biroq bu kunga mana tag'i turib oldi da. Endi ishlaysiz. Ошол окуучуларга да абдан жакшы таасир берди десек болот. Дорогие учителя и родители, мы сегодня стоим перед вами именно благодаря нашему директору Мамбетову Замиру Мурзабековну, потому что именно благодаря ей мы стоим перед вами не только из-за того, что мы хотим, но потому что мы интересуемся и просто нам предложили, и мы поинтересовались и приехали сюда. Еще мы благодарим Гапара Мадаминова, поскольку именно он автор этих 17 книг. В каждой книге мы можем учесть то, чему мы должны учиться. Мен Болотбекова Айдынек, Дулатбековна, мен Исаакиев атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусумун. Учурдан пайдаланып, Гапар Мадаминов агайыбызга терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби чындыгында агайыбыздын методикасынын натыйжасында биз жакшы сапаттуу билим алып, анын аркасында көптөгөн жаңы нерселерди билип жатабыз. Урматтуу угармандар, мен бүгүн Ачыкбокко комузду салдым. Чебер дейсе болчу, чер жазат Мукан добушу, чер тилип келдиң байыртан чечендик кыргыз комузу. Биринчи комуздун аты. Комуз улуттук үндүү аспаптардын ана башы. Заты кыргыз элинин кылдуу четли аспабы. Келип чыгышы байыркы дордо Камаркан деген мергенчи болгон экен. Ал бир күнү токойдо жүрсө, бир жактан Мукан үндүү добуштурган. Ошол жака көзөй барганда дарактан даракка кылар ийинип турган экен. Ошондон Мукан үндүү добуш жаратылган экен. Ошол убакта Камаркан мергенчиге комуз жасоо идеясы келип чыгат. Ошондон бери күнүнүн башы Камаркан деп аталган экен. Комуздун белгиси, комуздун жаны жыгаш жана кыл. Ачыкбок жашмегенчи адам жаратылыш, предмет, проблема, окуя жана кубулуш. Ал отсаты бөлүнгөн турат. Биринчи аты Гапар Маматлович Мадаминов. Заты инсан, педагог, новатор, эмелер мектеби, жаш мугалимдер мектеби, акыл эмгек маданияты методикалардын автору. Саламатсыздар, урматтуулар. Бүгүн 2022 жыл 3 декабрь биз Боом капчыгайына жаңы эле кирдик. Тамчы деген айылга баратабыз. Анын тегерегинде Чырпыкты дагы 5 айылдын мугалимдери, ата-энелери чогулуп, ошол жерге семинар өткөнү баратабыз. Областтардан, ар кайсы жерлерден таап, ошол мугалимдер аркылуу ата-энелерге чыгып, ата-энелер мектеби деген группаларды ачып баштаганбыз. Biz толка окуучу менен иштесек результат болбойт. Толка мугалим менен болбойт. Ал үчүн үй бүлө, анан коомчулук дагы иштеш керек деп ушуну түзүп чыккан. 92-93 жылдары. Бул жерде байкасаңар, окуучу мугалим менен ортосунда турат. Ата-эненин, үй бүлөнүн ортосунда турат. И алар биргеликте жоопкер, биргеликте издешет. Жайынтууда Гапар Мадаминов агайдын окутуу, тарбиялоо иштерин жайынтуудагы ушул 2,5-3 жылга чукулдаган ишибиздин жыйналы, мындан ары кандай иштерди жасайлы деген максатта баардыгыбыз чогулуп отурабыз. Координаторлор бул жерде эч бир ашык баш адам жок. Ошол энелер мектебине салым кошкон, энелер
мектебин канткенде кыргыз элине жайылтып, эне